Бүгүн 18 апрелде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы жаштар форуму болуп өттү. Аталган форум Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын жана 2023 жылдын 4 декабрында кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Иш-чарада мектепте рекетчилик менен алектенип, кылмыш жоопкерчилигине тартылган өспүрүмдөрдүн тагдыры тууралуу кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле бир катар интерактивдүү оюндар уюштурулуп, жаштар арасындагы кылмыштуулуктун көйгөйлөрү жана алдын алуу боюнча театралдаштырылган көрсөтмө коюлду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, белгилүү спортчулар, журналисттер, маданият өкүлдөрү жана юристтер өздөрүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп, турмушта өзүнө болгон ишенимдин маанисин жана терс көрүнүштөрдөн оолак болуу керектигин белгилешти. Андан сырткары катышуучуларга жаштар арасындагы экстремизмге, баңгизаттарга азгырылуунун алдын алуу жана анын көйгөйлөрү, мектеп рекетчилигине бөгөт коюу боюнча маалыматтар берилди. Андан соң студенттер менен окуучулар өз ой пикирлерин билдиришти. Белгилей кетсек, форумдун негизги максаты жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле жаштар арасында укуктук маданиятты жакшыртуу болуп саналат. Азия ТВ, Бишкек.